Саламатсыздарбы урматтуу биздин угармандар. Биз бүгүн ушул Ак ниет подкастын улантуудабыз. Бүгүн биз атайын Куштут айылына келдик. Бүгүн биз Куштут айылында Исамиддин мырза менен маек кылмакчыбыз. Исамиддин мырза бул айылдын айыл башчысы. Ушул мырзанын аялдар тынчтык тирегинде жүрүп, окууларынан өтүп, болгон окуялары тууралуу, өзүнүн айылы тууралуу биз менен маек кылып бермекчи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Аялдар тынчтык тиреги долбооруна сиздердин айыл кантип катышып калдыңыздар? Буга эмне себеп болду? Бул энди негизинен биринчи ушул долбоордун аялдар тынчтык тиреги долбоорунун осундан Отунбаеванын демилгесинин биздин Баткен областыбы же ушул түштүк жагындагы эмеси Чынар айым келип, биздин өкмөттө жолугушуу өткөрдү дагы ушундай долбоор бар. Катышкыла тигине мындай деген убакта чынында мен моюнга алыш керек. Башында эмне эле аял дей бересиңер деп каршы эле болгонмун. Эмне себептен? Билбейм, мен ушундай бир эме болуп калган. Аялдарга кызганып кеттиңиз. Анан каршы эле болуп туруп, кийин жок, ушундай эгерде каршы болсоңор биз иштешпей эле кайта беребиз, андай тигине мындай деген сөздөр чыгып, биринчи чынын айтыш керек. Анча кызыккан эмесмин да. Анан буларды анда айыл менен тааныштырып келели деп ушул өкмөттүн борборунан Таян айылынан бияка алып келгенбиз дагы. Келген убакта бизде ушу дайыма айтылып жүрчү мончобузду көрсөттүм. Жакын 200 жыл болгон мончобуз бар эле. Анан Чынар бактын башында бир боз үйүбүз бар эле, аны көрсөткөндөн кийин ушул туристтерди тартсаңар болот экен. Ушу силер менен иштесек, туристтерди тартсаңар, бир жолун таап, ушу проектке ушундай катышсаңар деген сөз болуп калган убакта, анан көмүскөдө калган айылды мен башка айылдарга өкмөттүк деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде таанытуу үчүн кызыгып калдым да. Кызыгуу жаралып, анан өзүбүздүн айылда инициативный группаны түзүп, мен жалгыз эле эмес, бул жерде бир Жомарт агайыбыз бар, Канша эжекебиз, Батым эжекебиз, анан ушулар менен инициативный группа түзүптүк дагы, кантип биз өзүбүздүн айыл жөнүндө ааламга таркатабыз деген ой келди дагы. Ушу Отунбаеванын демилгесиге аралашып калдык да биз. Анан Сиз аялдарга кызганып, эмне үчүн аялдар эле деп, аялдар менен иштешесиңер деп отуруп, сиз аялдарга өзүңүздүн айылыңызды кызыктуу кылып көрсөтүп берген турбайсызбы? Ошондой болуп калды да эми. Мен чынында гендердик саясат дегенде мен аял деп бөлбөй караймын да. Аял, эркек, бала, бакыра мындай толук караш керек деп түшүнөм. Ал жерде ооба да өзү гендердик саясатта бул аял эркек деген эле түшүнүк эмес да. Басым аялдар тынчтык тиреги дегенде басым көбүрөөк болуп калгандыгынан биринчи чын эле кызганганмын. Анан кийин ушул окуулардан өтүп туруп, биздин мырза аялдардын баалуулугуну, кыйындыгын сезе билди деген дагы сөздөрдү уктум да. Ошол тууралуу деле айтып берсеңиз. Чын сезилип эме болгон убактан ушу аялдар эмне үчүн үйүндө эле отурат? Буларды башын бириктирип, ынтымакка чакырып, бир нерселерди кылып эле жүрүшкөн. Бирок ошол кылган нерселерин кантип мындай элге эмеге чыгарабыз деген ой келди дагы. Анан биз Жомарт агай менен кеңешип, анан Айчүрөк эжеке бар. Ошолор менен кеңешип туруп, Кыштут айылында Кыштут айылынын ынтымактыгыны, Кыштут айылынын аялдары ушунчалык ынтымак, бардык нерсеге активдүү катышкандыгыны даңазалоо үчүн ынтымак фестивалын өткөрмөкчү болгонбуз да. Ынтымак фестивалын кантип өткөрөбүз дегенде, ушул баягы мончобузга туристтерди тартсак, айылыбыздын коо жерлерин көрсөтсөк, ушу тарыхый эстелик бар жерлер бар, ошону көрсөтүп туруп, ошону көргөн келген туристтерге, анан башка айылдан келгендерге, башка өкмөттөн келгендерге, башка райондон келгендерге өзүбүздүн айылдагы аялдардын ынтымакчылыгын даңазалоо болгон да биздин максатыбыз. Айылдын баалуулуктары менен ушул эле жашаган айымдардын, энелердин, жаш кыз келиндердин ынтымакчылыгын, биримдигин даңазалап бөлүшүү максатында. Бөлүшүү максатында ынтымак фестивалын өткөрөбүз деп ушул проектти жазганбыз да. Аябай сонун. Аялдарга кызганып келип туруп эле анан долбоордон аялдарды колдоп өтүп кетиптирсиз да.
ошондой болуп калды. Ошол окууларда болгондо эми сиз менен дагы кичине маалымат алмашып калдык. Ошол жерде сиз айттыңыз да, айыл өкмөттөрдө аял кишинин орду башка экен депчи. Аял кишилер көбүрөөк иштеген айыл өкмөттөрдө дагы башкача дагы өнүгүүлөр болот экен деген бул сиздин сөзүңүз. Ошол тууралуу дагы бөлүшүп кетсеңиз. Чындыгында бул биздин кыштык айыл өкмөтү коллективибиз 100% эркектер да. Бир да аял жок. Анан мынау долбоорго аралашып жүрүп, аялдардын ушунчалык мээнеткеч, ушунчалык ынтымакка, ынтызар, тынчтыкты каалаган эл журт экенин дагы тереңден түшүнүп билип, айыл өкмөттүн же депутаттардын курамында ушу аялдар болушуну каалар элем да мен. Ошон үчүн анан аялдарды дайым үндөп келебиз. Депутаттыкка койгула, айыл өкмөтүгө жумушка киргиле. Ушу өзүңөрдүн ичиңерде болгон эмеңер өзүңөр деле жүрө бербей, элге кызмат кылгыла, элдин башын бириктиргиле, ынтымакка чакыргыла. Баарыңар менен бөлүшкүлө деген ойдобуз. Айрыкча мында биздин өкмөт боюнча мен чындыгында Эмек ханым Айчүрөк эжеке дайыма ушундай лидерлик касиети бар экен. Ушу бизге дагы биринчи сунуштап ушундай эме кылалы деген ошол эжеке. Ыраазычылык билдирип кетем мен. Ушул фестивалдын деңгээлинде бардык айыл 9 айыл өкмөттүн ушу проектке катышкан аялдардын баарын чакырганмын. Себеби көп нерсени ал жерде ачылбай, ушулар барса биздин айылдын аялдардын ынтымакчылыгыны, биздин айылдын ичиндеги аялдар кандай жумуштарды аткарып аткандыгы эмелери боюнча көп ачыла бербей, ошолор келгенде ушул жерде туруп алып даңазалайм деген, бирок кысаган эме дейт, баягы шартка байланыштуу күн өтө суук болуп, жаан чачындуу болуп, биз белгилеген күнгө алар келе албай калышты да. Энди алардын мен дайым эле даярмын. Кимиси качан келсе тажрыйба алмашууга, же өзүм бар мына биздин инициативный группа барып, алардын тажрыйбасын көрүп келүүгө дайым эле даярбыз. Өзүңүздүн айылдагы аялдарга, энелерге, жаштарга шарт түзүп бере аласыз, Түзүп бере алабыз энди. Шартты мына боз үй менен түзүп, ар кандай биздин айылдагы аялдардын окутуулары, аялдар жөнүндө семинарлар, аялдардын бир эмеси болсо, дайыма эшигибиз ачык. Биз мына боз үйдү ошон үчүн алдык да, бир элдин, аялдардын башын бириктирүү үчүн. Аябай сонун. Анда Исамиддин мырза, биз сиздин бала чак кезиңизге келсек, балалыгыңызда Исамиддин мырза ким эле? Сиз ушул Куштут айылында төрөлүп өскөнсүзбү? Анан кийин ошо өзүңүздүн балалык чагыңыздан айтып берсеңиз. Бала чак ар бирибиздин башыбыздан өткөн да бала чак. Чындыгында ошол уникалдуу табигаты менен кооз, бардыгы суктанган Куштут айылында төрөлгөнмүн. Ушул жерде өнүп өсүп, 8 класска чейин окуп, мектептен билим алып, кийин 9 класста Хайдарканда, 10 класста Каратокойдо, ошентип ар жакта, ал убакта бизде 10 жылдык жок болчу. Окуп ошентип эле чоңойгонбуз, армиянын катарында болгонбуз. Тилекке каршы жогорку билимим жок. 5-6 ал биздин убакта мындай жогорку окуу жайларга тапшырыш өтө кыйын болгон. 5-6 окуу жайдын босогосун аттап бүтпөй калгам. Балалык ошентип өткөн эми. Сизде ошол акынчылык, сөзгө чебер, сөз токуган мырза деп уктук да. Ошол өзүңүздүн чеберчилигиңиз тууралуу, анан мындай сезимдер сизде кандай пайда болуп калат, же бул кандайдыр бир ата энеден берилген өнөрбү? Бул жөн эле мен моюнга алыш керек. Сулуу кыздарга арнап эле жазып жүргөнбүз мурда. Азыр эми проекттер менен иштешип калып, проекттерге кичине чимелеп эле биздики баягы Санжар Бердибеков айтмакчы бир чийме акын. Мындай үйгөн, жазып койгон же бир жерден чыгармабыз жок. Жөн эле бирөөдү жакшы көрүп калсак, же бир нерсени жакшы көрүп калсак, бир эки куплет жазып койчу өнөрүбүз бар. Сонун. Ошол долбоор жөнүндө айткан ырсаттарыңызды айтып бербейсизби анда?
проекттин өзү айтып тургандай, аялдар тынчтык тиреги, тынчтык аялдардын тилеги, желбирей берсин кызарып, нур чачкан кыргызымдын желеги дегендей ушул моменти да келип калат да, кийин андагы жазып койбойбуз биз эми ушундай. Ошол жерде улап кетиш керек, төкмө акындардай эле бул деген убагында төгүлүп чачылып чыгыш керек. Сонун сиздин бир окууларда чогуу отуруп калгандан кийин мен сизди байкап калдым да, ар бир аял затына ошол жерде болуп аткан иш чарага өзүнчө бир башкача көз кароо менен карайт экенсиз да. Анан ушул долбоор, ушул окуулар сизге кандай өзгөрүүлөрдү берди? Өзүңүздүн жашооңузда, өзүңүздүн ушул турмуш, иш жолуңузда эмнени өзгөрттү? Же ушундай эмени багытты алдым, же билимди алдым деп эмнелерди айта аласыз? Мен өзгөргөнүм эле ынандым аялдардын колунан бир нерсе келерине. Себеби башка өкмөттөрдө, башка айылдарда чындыгында колунан келген аялдар окуп, бирөөсү аракет кылып, баягы тигүү цехтерин ачып атса, бирөөсү немелерди ачып, анан айыл деп эле аялдарга мындай эле сырттан көз караш менен болбой, аялдар менен жакын болуп, алардын доошун, үнүн угуп, алардын ой максаттарга тилектеш болушту үйрөнүм мен. Окутуулардын негизинде көптөгөн окутуулар өттү. Чындыгында барып катышып, окутуулардын негизинде башка райондун, башка өкмөттүн аялдарынын демилгелерин көрүп, алардын кылып жаткан иш тажрыйбаларын көрүп туруп, ойго батат экенсиң. Эмне үчүн биздин айылдын аялдары ушундай кыла албайт? Керек болсо алардан ашып түшүшү мүмкүн экениге мен ишендим да. Бирок ал үчүн аялдарга шарт түзүп бериш керек экен. Аны сиз окуулардан өтүп сезип, анан сезе билип атабыз эми. Аялдарга шарт түзүп беришин, шарттын биринчиси эле мына ушул окутуулардан кийин ар нерсени жазып, билип, иликтеп отуруп туруп, ушу Отунбаеванын демилгеси фондунан ушу боз үйдү утуп алдык эле. Бул дагы бир шарттын биринчи кадамы болуп эсептелет. Себеби азыр мурда аялдар бир жерге барып чогулуп, бир нерсе бир семинарга катышып, же бир окутууга катышалы, бир нерсе үйрөнөлү десек, эч кандай бизде маданий очогубуз жок. Маданий үйү же бала бакча же башка мектеп менен ФАПтан башка бизде азырынча эч нерсе жок. Ошого хотя бы бир комната болуп калды эми. Жалпак тилде айтканда бир комната, бир шарт. Постоянно келип ушул жерде окутуулар, аялдар жөнүндө окутуулар өтсө болот. Ошондой шарттын алгачкы кадамы башталды деп ойлоймун. Мындан ары долбоорлор менен иштешкенге, окутууларды өткөзгөнгө, аялдарды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аялдар и так эле өздөрү дайыма ушундай ынтымакчылыкка эмеге даяр да. Себебини жана мен айтып кеттим, бизде ар кандай жумуш эмелер эркектер менен аткарыла турган болсо, ошого жакындан жардам берип, тамак ашын чайын дамда берип, дайыма кол кабыш кылып турган аялдар булар. Аялдардын чындыгында кылган мээнеттери көмүскөдө калып кете бергени менен, ашарда эркектер болду, көпүрүктү эркектер салды деген менен, о түпкүлүгүндө, мисалы үчүн биз былтыр элдик ашар жолу менен көпүрө салып алганбыз да. Эгер кааласаңыздар, азыр кайтканда көрсөтөм. Ошол көпүрөнүн сырткы жумуштарын эркектер аткарган болсо, наракта ички көзгө көрүнбөгөн усталардын курсагын тойгозуп, элдин ашарды дагы тамак ашын жасап, баардык нерсени жасап турган булар аялдар болду да. Буга чындыгында ынтымакчылык керек, аялдардын демилгеси керек. Ушу үйүндө жумушка барбаган эркегин да бар тур, жөнө элден калба деген аял да бул. Ошондой. Аябай сонун. Мен азыр сиздин айтканыңыздан байкап атам да, ушул өзүңүздүн айылдагы энелердин, аялдардын, кыз келиндердин баалуулугун билип, кызганып эмес, эми аларга колдоо көргөзүп, алардын ичиндеги түпкү көйгөйлөрүнү, алдыга коем деген максаттарыны алып чыгып, ошону биргеликте айылда өнүктүрүү максатынын биринчи этаптары болгон турбайбы? Бул энди
мен эле дегенге болбойт. Бул биз командабыз. Бизде баягы инициативный группа демилгечи топ деген бар. Менин оң кол, сол кол деген бир 3-4 Оң кол, соң колдо кимдер отурат? Бетте мына АДКнын жетекчиси Каншай айым бар. Депутатка койду, уже Кудай кааласа мына депутат болушун эл колдо берсе. Анан китепканачыларыбыз бар, 2 мектептин китепканасы, берги өзүбүздүн өкмөттүн китепканасы Батым эжекей менен Жамал эжекейбиз. Анан эң жакындан жардам берип, дайыма менин жанымда жүрүп, жеңилим жерден оорум колдон алган Жомарт айды айтпасам болбойт. Себеби кичине жаш улгайып калганга байланыштуу компьютерди анча эме кыла албаймын. Бардык компьютердик иштерди ушул агай кылып берди. Исаминдин мырза, маегиңизге чоң рахмат. Аябай сонун маек болду деп ойлойм. Эми буюрса, келерки маектерибизде ушул Куштут айылындагы эң мыкты айымдар менен, энелер менен чогуу маек кырабыз деп максат кылып коелу. Анда эмесе, урматтуу биздин угармандар, бүгүнкү Ак ниет подкастыбыз соңуна чыкты. Келерки берүүлөргө чейин сак саламатта болуңуздар.